Мындан мурда деген качан келип көрдүңөр эле, канча? Бишкекте аялдарды акысыз медициналык текшерүү жумалыгы башталды. Мамлекет тарабынан уюштурулган акциянын алкагында 25 жаштан 60 жашка чейинки аялдар мед кароодон өтүүдө. Элиза Жаныкул кызы дагы текшерилип, ден соолугуна кам көрдү. Ушул акцияны көрүп калып, текшерилгенде өзүмдүн ден соолугума алдын ала кам көрүш үчүн келдим. 6 айда бир ар кандай болуп калат. Өзүбүздүн ден соолугубузга анан ушундай акциялар болуп калганда келип көрүнүп кетебиз. Жыл сайын мындай акциялар болуп турат экен. Сиздер дагы келип өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга алдын ала кам көрүп туруңуздар. Элиза сыяктуу көптөгөн айымдар текшерүүгө келген. Аларды акушер-гинеколог, маммологдор кабыл алышты. Негизги максат сүт безинин жана жатын моюнчасынын рагын алдын алуу. Бунун келип чыгуусуна деген биздин экологиябыздын начарлыгы, убагында келип профосмотрдан өтпөгөндүгүнүн себебинен болот. Андан башка жатын моюнчасынын немесине предраковый заболевание деп коебуз. Бул деген эрозия болушу мүмкүн, дисплазия болушу мүмкүн, лейкоплакия, шейка матка деп мына ушул ооруларды убагында эгерде дарылаган эмес болсо, анда булар дагы жатын моюнчасынын рагын алып келиши мүмкүн. Анализдери биздин өзүбүздө каралат. Бул жерде ар бир пятница күнү анализден жыйынтыгы чыгат, цитологияныкы. Ал эми жөнөкөй мазоктук болсо, бүгүн ала турган болсок, эртеси күнү уже даяр болот. Кыргызстанда жыл сайын 4 февралда ракка каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Анын алкагында февралдын 1-аптасында медициналык мекемелерде акысыз текшерүүлөр өткөрүлөт. Анын жыйынтыгы боюнча медициналык жардамдар көрсөтүлөт. Осмотр проходят все женщины репродуктивного возраста и женщины. Жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн аялдар жыл сайын онкоцитологиялык мазок тапшырып, кольпоскопиядан өтүшү керек. Кольпоскопия аппараттык изилдөө ыкмасы. Анда жатын моюнчасы 10-30 эсеге чоңойтулат. Атайын тесттер жүргүзүлөт. Дал ушундай жол менен патологияларды аныктайбыз. Жатын моюнчасынын рагы аялдар арасында дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Бул рак жай өсүп, көп учурда белгилер көрсөтпөйт. Ошондуктан аялдарга жыл сайын текшерилүү маанилүү. Бүгүнкү акцияда 12 аял текшерүүдөн өттү. Алардын ичинен 1 эрозия жана 1 эндоцервицит аныкталды. 2023 жылы өлкөдө көкүрөк рагы боюнча жалпы 754 учур катталган. Жатын моюнчасынын рагы болсо 459 учур. Бул оору жаш аялдар арасында да кездешип жатат. Анын көпчүлүк учурлары Ош, Бишкек шаарларында жана Чүйүн, Нарын облустарында катталган. Мындан сырткары февраль айында эркектер арасында жооптуу бол аталышындагы профилактикалык кароо жүрүп жатат. Сезим Сагынбекова, Айсана Бактбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.